Эмне үчүн Трамп Гренландияны алууга мынчалык катуу кызыгып калды? If we don't take Greenland, Russia or China will. Эгер биз Гренландияны албасак, Орусия же Кытай Гренландияны алышат жана мен ага жол бербейм. Ideas that would not АКШ өз идеялары менен Дания падышачылыгынын аймактык бүтүндүгүн гана сыйлабастан Гренландиянын элинин тандоо укугун да тебелеп жатат. Мен ойлойм бул дүйнөлүк согушка алып барышы мүмкүн. Мындай дароо алып барбаса дагы ошол баштап берет да. AQShnын президенти Дональд Трамп улуттук коопсуздукка байланыштуу Америка Гренландияны алышы керектигин айтып, ал үчүн жада калса аскердик күч колдонушу да мүмкүн экенин жашырган жок. Трамп аралды сүйлөшүү жолу менен же күч колдонуу жолу менен болсо да аларын айтууда. If we don't take Greenland, Russia or China will. Эгер биз Гренландияны албасак, Орусия же Кытай Гренландияны алышат жана мен ага жол бербейм. Мен макулдашууга да аракет кылдым. Ошол жеңил болмок. Бирок сүйлөшүү жолу менен же күч колдонуу жолу менен болсо да алабыз. Атүгүл ал Гренландияны алуу максатында каршы чыккан өлкөлөргө төлөм киргизерин айтып коркутту. May put a tariff on countries if they don't go along with Greenland. AQShnын Гренландияны алуу ниети макул болбогон өлкөлөргө каршы төлөм киргизиши мүмкүн. Анткени Гренландия биздин улуттук коопсуздугубуз үчүн керек. Анын билдирүүлөрүн Гренландиянын лидери жана НАТОнун мүчөсү саналган Дания четке какты. Анткени Гренландия Даниянын жарым автономдуу аймагы болуп саналат. Гренландия каерде жайгашкан жана ал эмне үчүн Трампка маанилүү? Дүйнөдөгү эң чоң арал Гренландия Арктикада жайгашкан. Анын аянты бул жол менен 2,2 миллион чарчы чакырым болгондуктан Германиядан 6 эсе чоң. Ошондой эле ал дүйнөдөгү калкы аз аймак болуп саналат. Себеби аралдын калкынын саны бул жол менен 56 000 адамды түзөт. Алардын көпчүлүгү жергиликтүү инуит эли. Гренландия Түндүк Америка менен Арктиканын ортосунда жайгашкандыктан ракеталык чабуулдар болгон учурда эскертүү системалары жана аймактагы кемелерди көзөмөлдөө үчүн ыңгайлуу жер. Кансыз согуш учурунда AQSh аралга өзөктүк ракеталарды жайгаштыруу планын түзгөн. Бирок инженердик көйгөйлөр жана Даниянын каршылыгынан улам ал долбоордон баш тарткан. AQSh 2 дүйнөлүк согуштан бери Петуфик космос базасын иштетип келет. Мурда аны Туле аба базасы деп аташчу. Учурда ал ракеталарды көзөмөлдөйт. Гренландиянын аянты бул жол менен 80% муз менен капталгандыктан көпчүлүк адамдар Борбор шаар Нууктун айланасындагы түштүк батыш жээгинде жашашат. Анын экономикасы негизинен балык уулоого негизделген жана Дания өкмөтүнө чоң субсидияларды алат. Акыркы жылдары Гренландиянын жаратылыш ресурстарына, анын ичинде сейрек кездешүүчү минералдарга, уранга жана темирге кызыгуу күчөдү. Ошондой эле анда мунай жана газдын чоң запасы болушу мүмкүн. Глобалдык жылуулануудан улам аралды каптаган муз катмары ээрий баштагандыктан ошол ресурстарды казып алууга жол ачылууда. Трамптын башка жерлерде, анын ичинде Украина менен болгон мамилелеринде да баалуу минералдык ресурстар көңүл чордонунда болуп келген. Бирок AQShnын президенти бизге улуттук коопсуздук үчүн минералдар эмес, Гренландия керек деп айткан. Трамп AQSh Гренландияны көзөмөлдөшү тууралуу эмнелерди айтты? Трамп жакында AQShnын Венесуэлага жасаган аскердик операциясынан кийин Гренландияны басып алуу чакырыктарын күчөттү. Анын жүрүшүндө президент Николас Мадуро жана анын жубайы кармалып, Нью-Йоркко алып келинди. Гренландиянын премьер-министри Йенс Фредерик Нильсен AQShnын көзөмөл орнотуу идеясын жомок деп мүнөздөдү. Ал эми Даниянын тышкы иштер министри Ларс Лёкке Расмуссен төмөнкүлөргө токтолду. ideas that would not АКШ өз идеялары менен Дания падышачылыгынын аймактык бүтүндүгүн гана сыйлабастан Гренландиянын элинин тандоо укугун да тебелеп жатат. Бул албетте кабыл алынгыс нерсе жана ошол себептен бизде дале келишпестик бар. Мындан сырткары биз келишпестиктер боюнча сүйлөшүүнү улантууга макулдаштык. however continue to talk. Бирок Трамп жана анын өнөктөштөрү кайрадан коркутууга өтүштү. Агуй бир катар варианттар, анын ичинде күч колдонуу жолу да талкууланып жатканын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио мыйзам чыгаруучуларга кайрылып, Америка аралды басып алуунун ордуна аны сатып алууну көздөп жатат деп билдирди. Ал AQShnын Дания жана НАТОнун аскердик айлансынын башка мүчөлөрү менен жалпы душмандары бар экенин баса белгиледи. Трамп буга чейин 2019-жылы биринчи президенттик мөөнөтү учурунда да аралды сатып алуу сунушун киргизген. Бирок ал сатылбайт деп айтылган. Ал 2025-жылдын январында Ак үйгө кайтып келгенден кийин көп өтпөй Гренландияны алуу керектигин кайра айта баштады.
Вице-президент Джейди Венс ошол эле жылдын март айында Гренландияга барып, Данияны аймакты коргоо үчүн жетиштүү каражат жумшалбагандыгы үчүн айыптаган. 2025 жылдын аягында Трамп АКШ аралды өзүнө кошуп алат деп ачык айтып, Гренландия боюнча атайын элчи кылып Джефф Лендрини дайындаган. Мен ойлойм, бул дүйнөлүк согушка алып барышы мүмкүн. Мындай дароо алып барбаса дагы ошол баштап берет да, эмнеге дегенде Дания дагы жана башка Европадагы өлкөлөр, ошол эле Америка бул НАТОнун бир бөлүгү болот. НАТО союзу, өзүңүздөр билесиздер, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ушул мылдак согуштан коy холодный война, ошол абдан бери эң чоң дүйнөдөгү аскерий союз. Эгер союздун ичинде бири менен согуша турган болсо, мен ойлойм, ал аскерий союз жоюлат дагы. Башка өлкөлөр дагы бул НАТО союзунан чыгып кетет дагы, Америка өзү калат жана дүйнөдө болгон азыр баланс дагы өзгөрүп калат. Дания жана НАТОнун башка өнөктөштөрү Гренландиянын келечеги тууралуу эмнедешти. Гренландиянын өзүнүн көз карансыз армиясы жок жана НАТОнун мүчөсү эмес, бирок Дания аркылуу альянстын бир бөлүгү болуп саналат. Трамптын аралдын келечеги боюнча позициясы Копенгагенди таң калтырды. Анткени алар Вашингтон менен тыгыз мамиледе болуп келишкен. Даниянын премьер-министри Метте Фредериксен Гренландияны басып алуу боюнча аракет НАТОнун жоюлушуна алып келерин эскертти. Ал жана анын Британиядагы кесиптеши Кир Стармер НАТОга мүчө Франция, Германия, Италия, Польша жана Испаниянын лидерлери менен бирге билдирүүгө кол коюшту. Анда Гренландия өз элине таандык жана алардын мамилелерине байланыштуу маселелерди Дания менен Гренландия гана чече алат деп айтылган. Дания парламентинде коргонуу комитетинин төрагасы Расмус Жарло Америка кол салса НАТО жоюлуп кетиши мүмкүн экенин эскертти. Эгер НАТОго мүчө мамлекеттер АКШ согушса, анда эч бир тарап жеңишке жетпейт. Анткени америкалыктар буга чейин деле Гренландияга аскерлерин жайгаштырып келишкен. Гренландияны аннексиялоо аларга эч нерсе деле бербейт. Алар аймакка каалашынча аскерлерин алып келип, канча кааласа ошончо базаларын ача алышат. Мурда алардын 30дай базасы болчу. Бүгүнкү күнү бирөө калды. Алар базаларынын санын кескин азайтты. Бирок эгер кайра көбөйткүсү келсе, эшик ачык. Гренландияда кен казууну көздөшсө да, ага да эшик ачык. Ошого Гренландияны аннексиялоо кырдаалды өзгөртпөйт. Бирок көптөгөн маселелерди жаратат. Анткени мамилебиз өзгөрөт. Эгер бизге кимдир бирөө кол салса, албетте альянс жок болот. Анан албетте биз келечекте чогуу иштеше албай калабыз. Анда биз башка өнөктөштөрдү издешибиз керек. Андан сырткары НАТО да жоюлат жана Европанын калган өлкөлөрү да өтө оор шартта калат. 14 январда Венс менен Рубио Ак үйдө Даниянын жана Гренландиянын тышкы иштер министрлери менен аймактын келечегин талкуулоо үчүн саммитке чогулушту. Даниянын тышкы иштер министри Ларс Лёкке Расмуссен сүйлөшүүлөрдү ачык, бирок конструктивдүү деп мүнөздөдү. Бирок эки өлкөнүн ортосунда фундаменталдык пикир келишпестик бар экенин эскертти. Франция, Швеция жана Германия сыяктуу бир катар Европа өлкөлөрү машыгуулар жана коопсуздук максатында аймакка өз аскерлерин жөнөтө башташты. Макрон ошол өзүнүн Рафаль деген согушчу учактарды апарды. Мен ойлойм, бул абдан эле олуттуу нерсе. Эмнеге дегенде ошол бир союздун НАТОнун ичинде мүчөлөрү бири-бирине ушундай курал жарактарын, аскерлерин топтоп бир жерде чогулган болсо, бул абдан терс процесстер жөнүндө, жараяндар жөнүндө жышан берет. Мен ойлойм, ошол эле Германия, ошол эле Улуу Британия дагы Гренландияны коргоонго жардам беришет. Бүт Европа мобилизацияланат. Албетте, эгер согушса, Америка оңой эле алып коет Гренландияны, бирок анын аркасындагы кийинки процесстер, жараяндар дүйнөнү оңку солку кылып өтө терс нерселер башталып кетиши мүмкүн. Чоң конфликттер башталып кетиши мүмкүн. Дания эмне үчүн Гренландияны көзөмөлдөйт?
Түндүк Америка континентинин бир бөлүгү болгонуна карабастан Гренландияны болжол менен 3000 чакырым алыстыкта жайгашкан Дания 300 жылдай көзөмөлдөп келген. Трампка чейин Американын эки президенти аны басып алуу боюнча өз аракетин жасап, алар ийгиликсиз аяктаган. Арал 20-кылымдын ортосуна чейин колония катары башкарылган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда нацисттик Германия Даниянын материктик бөлүгүн басып алгандан кийин АКШ аралга басып кирип аскерлерин жайгаштырып, радио станцияларды курган. Согуштан кийин америкалык күчтөр Гренландияда калган. 1951-жылы Дания менен түзүлгөн коргонуу келишими АКШга аймакты коргоодо маанилүү ролду, анын ичинде аскердик базаларды куруу жана тейлөө укугун берген. 1953-жылы арал Дания королдугунун курамына кирген жана гренландиялыктар Даниянын жарандары болуп калышкан. 1979-жылы ички башкаруу боюнча референдум Гренландияга аймактын ичиндеги көпчүлүк саясатты көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берген. Ал эми Дания тышкы иштер жана коргонуу жаатында көзөмөлдү сактап калды. Гренландияда учурда Даниянын жана Американын да аскердик күчтөрү жайгашкан. Гренландиянын эли Трамп жана анын коркутуулары жөнүндө кандай пикирде? Биз ар кандай кырдаалга даяр болушубуз керек жана маселе жайгарылат деп үмүт кылабыз. Биз бизнесмен эмеспиз, биз адамбыз. Биздин өз өлкөбүз, маданиятыбыз, тилибиз бар. Продукция эмеспиз. Ошого адамдар бул тууралуу ойлонуп көрүшү керек. Ооба, Дональд Трамп бизнесмен, бирок Гренландия продукция эмес да. Биз адамбыз. Аны улуттуу карап сыйлаш зарыл. Мында бизди элде эсепке алыш керек. Гренландиялыктарга убакыт бергени менен биз көз карандысыз болгубуз келет. Биз учурдагы абалыбызда көз карандысыз болуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырып көрүшүбүз зарыл. Мен кабатыр болуп турам. Эгер бир нерсе болуп кетсе, эмне болот деген кептер болууда. Данияга балдарыма барсамбы же ушул жерде калсамбы деп ойлонуп жатам. Ошого жаман иш болуп кетсе, кандай болор экен деп катуу ойлонуп жатам. 2026-жылдын башындагы Трамптын коркутууларына жооп катары Гренландиянын премьер-министри Нильсен мындан ары кысым жок, кыянаттар жок, аннексия жөнүндөгү фантазиялар жок. Биз диалогко ачыкпыз, талкууларга ачыкпыз, бирок ал тийиштүү каналдар аркылуу жана эл аралык укукту сыйлоо менен болушу керек деп билдирди. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, гренландиялыктардын көпчүлүгү Даниядан көз карандысыздыкты колдошот, бирок алардын басымдуу көпчүлүгү АКШнын курамына кирүү идеясын четке кагышат.